мынакей жаркырап, Касым Тумустанов атындагы мектеп, ал агабызды мынакей бүгүн мынакей ошонун атындагы мектептин дагы бир жолу мынакей жаркыраган фракция менен келип, ошондо эле ошол 15-жылы бүтөт деп үмүтүбүздү чоң кылды элек. Бирок кыла турган болсо, 2-3 окуудан биз колдоп берүүгө бүгүн мынакей республикабызда көп жерлер бул ошондон дагы өзгөчө бүгүн жаңы мектептин астында турганыбыз бизди аябай кубантып атат. Дагы бир жолу Касым атадай болгон залкар адамдар таланттуу жана элге кызмат кылып. Жогорку Кеңештин депутаты Гүлкан Сакиновна, сизди кайра чакырып коелу. Мен аябай билеги менен компьютер тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен Урматтуу агайым туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу Жеңиш Парбиевич, урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, урматтуу бир туугандар, баарыңарды тең чын жүрөктөн ушу биздин Искөлүбүздүн саламатсыздарбы, урматтуу агайым туугандар, урматтуу Чырпыкты айылынын жашоочулары, алыс жакындан келген коноктор, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, жалпы эле биздин калк биринчи ирет Урматтуу Тамчы айыл өкмөтүнүн тургундары, Чырпыкты айыл өкмөтүнүн тургундары, бүгүн мынакей эң жакшы күнгө күбө болуп отурабыз. Анткени мен бул мектептин ушул 2008-жылы күнгө чейин Касым Тумустанов атындагы орто мектептин жогорку окуу жайларынан анан ортоп келе жатат. Мына бүгүнкү могул иш-чарадагы ушул Кушта областтын Ысык Көл райондук архивдерде көрүп турганчай Касым Тумустановдун ишине болгон мына ошол иш-чараны классында 9 класстарда ошол өдөрканан жетекчиси мугалим ошо кыздар кружок 10 саат жумасына 10 саат окутат. Анан кийин
Сертификат алып қанчанчы класстан баштап баштайсыздар? 9-нчы класстан баштап ошо өздөрүнүн эмгектерин салып 432 сменмен окуткансыздар. X сменмен окутканбыз, биялда да X смен болобуз. Эми жакты Туғандар ары отыратчы бірақ 40 жыл болды депчи. Жоқ, жалпы мұғалім. Жақсы. Келешекте бұл залны Чыңгыз Айтматовтың залы кылабыз. Тура айтайын да. Мына бүгін біз Ысыккөл облысының Чырпықты айылында жаңы мектептің ашылышын кылып атабыз. Белгілеп кеткен нәрсе Қасым Тынысбаев атындағы мектеп болып елдер қабыл алыптыр. Жалпы өкмөттөн 63 миллион сом бөлініп, бұл мектеп 2013 жылы башталып, 2014 жылға шейін жұмыс тоқтап қалып, мына 2017 жылдан тартып өкмөт қолға алып, мына бүгін мектеп қолдануға беріліп отады. Жалпы 326 оқушыға есептелген, 2 смен болғанда 700-дің тегерегіндегі біздің оқушылар негізінен оқи алады бұл жерде. Белгілеп кеткен нәрсе өкмөт тарабынан абдан ушул билим берүү тармагына жакшы көңүл бурулуп атат. Айтып кетсек, мына 1 сентябрга карата 15 мектеп республика боюнча ачылып атат. Жылдын аягына чейин дагы 41 мектеп жана ошол бар мектептерге жаңы имараттарды кошуп куруу маселелер боюнча 41 дагы жаңы мектеп ачылат. Бунан ары дагы өкмөт буйруса бул маселеге көп көңүл бурат. Мен ойлойм, азыр биздин мугалимдердин эмгек акысы 1 октябрдан көбөйүшү дагы бул биздин ошол эмгек жамаатка, мугалимдер жамаатына жакшы бир мындай шарт түзүп, жакшы мындай маанайды түзүп, мектеп окуу процесси, анан билим берүү процесси жаңырып, жакшырат деген ойдобуз. Станов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүүнүн директору Иманалиева Жипаркүл Тыбыновна бүгүн биз үчүн, биздин айыл үчүн, биздин окуучулар үчүн, жалпы мугалимдер үчүн абдан кубанычтуу күн болуп атат. Себеби ушу 2008 жылы башталып бүтпөй жаткан мектебибиз мына бүгүн жаркыраган эшигин ачып, кичинекей бөбөктөрдү, бизди окуучуларды сүйүндүрүп эшигин ачып атат. Биз буга өтө кубанычтабыз. Биз ушул мектепти бүтүрүп берген жогорку кеңештин депутаттарына, өкмөткө чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн жалпы мектеп эмес, окуучулар эмес, жалпы Чырпыкты айылынын тургундары ушу кубанычтары коюнуп атпай сүйүнүп турган учур. Мектепте жалпы 432 окуучу окуйт. Ошол окуучу бул мектеп 324 орунду болгондуктан мектепте 2 сменде окууга киришип атабыз. Ысык тамакка киребиз буюрса 1 октябрдан баштап. Мектепте 28 мугалим эмгектенет. Мындай буюрса жаңы мектепте жаңы кадам таштап, жаңы иштер башталат деп ойлойм. Буюрса ошо Касым Тынысбаев атындай мыкты чыгаан уулдарды тарбиялап чыгарууга аракет кылабыз. Иманалиева Жипаркүл Тыбыновна Касым Тынысбаев атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектебинин директору.
керемет, Kırgızdın kızı bolgon, kanday kana bakıt bul, Çırpıktının uğulu bolgon, kanday kana arman bul, Kasım'dın zamandaşı bolboy kalgam, Kasım ata çıkpay kalsa Kırgız elden, Kaysı dilde Çingız ata жазат ele, Kaysı dilde Alıkul ırın жазып, Kaysı tilde biz hazır okuy telek, Baş götürüp Kırgızdan köp atulдар, Kırgız eldi alga karay sürüp durgan, El düşmanı degen jala kelip ağa, Kargaşalı düşman degen ok atılgan. Gün öttü, ömür öttü, yıllar öttü. Kasım öldü, sözü kaldı, ırı kaldı. Emgegingdi bağlay bilgen elder kaldı. At kaşkaday Kırgız elge atın kaldı. Esteyt seni Kırgız eli atından tap. Esteyt seni Kırgız eli ırın jattap. Alakanın jayıp durgan ar bir uldun. Batası kabul bolsun o jaratkan. Düynönün erten taqdırın çeçken, bolacak gündün eğlerin çektep, Tıştıktın ayga uçurgan koşun, mınakey açtı eşigin mektep. Aç koynumlu bilimingdi alayın, sen mektebim jarkıragan tağlayım. Bilim menen durmuş sırın üyrünüp, mekenimdin keregine jarayın. Kasım ata, akıldıysız akılman, bizden mektep atınızdan atalgan. Jada kalsa muzeyingiz jaygaşkan, Çırpıktının жүрөгүнө кадалган. Тарыхта Kasım деген даңк kaldı. Өчүрбөй, унутпай бул даңкты. Жана ата-энелер, билим күнүнө карата арналган салтанаттуу аземине чакырганыңарга ыраазычылык билдирем. Салтанатта мугалимдер жана окуучуларга алган ийгиликтерди каалайм. Мен Çırpıkta айылынын тогуну Исаконов Жапар. Ушул айылдын бүгүн мектеп ачылып, Касым Тыныстанов атындагы мектеп ачылып атат. Бул бизге чоң ийгилик, чоң байлык, чоң жетишкендик болду. Мына бала бакырабыз жаңы мектептен билим алып атат. Biz de okuganız Çırpıktı mektebinden. Anda mugallimler bagı, murukku mugallimler. Ala jakşı bilimin berişken. Hem oşuların urpakları, momuttu önü ösüp atat. Bir zamanda yaşap atat. Bularga çoğun rakmat, şu baldarın önü ösüsüne mektep salındı. Anın direktörü baba İman Aliyeva Jiparkul. Oşo tıvırına. Oşo tıvırına kaydan biz okuganız. Tıvırına kay özü bizden klas yetekçiyiz bolgan. Mına oşonun baldары urpakları dagı ösüp ölüp, direktörler momutçılık жаңы мектепти салдырып, жүгүрүп жүрүp, айыл өкмөтү өзгө рахмат. Облустук жетекчилерге, райондук акимге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз келип монзап, элибиздин монтуп концертин берип атат. Тиги жогорку кеңештин депутаттары келишти. Эмне деген жыргал заман мынакей. Элибизде тынчылык болуп, аманчылык болуп, ушундай тоолор көп болсун. Ар бир айылдарда мектептер, жаңы мектептер салынып, балдарыбыз өнүп өссүн. Ушулардан чоң жетекчилер чыгып, ушу биздей болгон элдерден болуп, өнүп өсүшүнө тилектешмин. Өзүмдү тааныштырып кетсем, Çırpıktı айылынын тургуну Асанбаева Роза. Кесибим боюнча мугалим. Ушул мектепте мен өмүр бою иштеп пенсияга чыккан адаммын. Айылыбызда ушул жаңы мектептин салынышы менен айыл тургундары абдан кубанычта болуп жатабыз. Бүгүн айылыбызда абдан чоң майрам. Айылыбызда чоң майрам. Жаңы мектеп майрамы. Билимдүүлөр көп чыгып,
мектептин көтөрүлсүн байрагы деп тилек кылгым келет. Ушул жаңы салынган мектептен биздин айылыбыздын балдары жакшы билим алып, терең билим алып, жогорку бийиктиктерге жетип, илимдүү, билимдүү болушун каалаймын. Тилеген тилектери ишке ашып, баягы аккан арыктан суу агат дегендей, биздин ушул айылыбыздын тургуну ушул көлдөн чыккан, Чырпыкты айылынан чыккан Кыргыздын чыгаан уулу, тил илиминин жылдызы Касым Тыныстанов атабыз менен сыймыктанабыз. Биздин мектеп ушул улуу инсандын ысмын алып жүрөт. 2 жылдан кийин ушул атабыздын 120 жылдыгы белгиленүүнүн алдында турат. Мына ушул юбилейдин алдында биздин айылыбызда ушул Касым Тыныстанов атындагы жаңы мектептин ишке берилиши бизди абдан кубандырып турат. Аты жериңизди айтпасызбы? Атыңызды, фамилияңызды айтпасызбы? Ушул мектептен иштеп кеткен мугалим пенсионер Асанбаева Роза. Саламатсыздарбы, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен урматтуу ишмер Касым Тыныстановдун ысымындагы жаңы мектеп илиминин башында.
мугалимдердин пенсиясы дагы Кудай буйруса көбөйөт. Анан кийин Касым атадай болгон залкар адамдар таланттуу жана элге кызмат кылып. Касым атабызды кадыр баркы менен мен бюджетке киргизгенмин. Касым Тыныстанов атындагы мен көптөн бери күткөн, ушунчалык элибиз күтүп аткан чоң салтанат бүгүн болуп атат. Бүгүн Касым атабыздын атындагы мектеп ачылып атат. Бул биздин айыл үчүн өтө чоң майрам. Бардыгыңыздарды урматтуу чырпытлыктар, коноктор, ушу мектептин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Бактыбек Тобоновичке берилет. Бүгүн сиздердин майрамыңыздар менен мен чын дилимден куттуктаймын. Анткени элибизде кызыл профессор атка конгон кыргыздын чыгаан уулу тарыхый инсаныбыз. Кудай буйруса мына Касым Тыныстановдун атын алып жүргөн мектепке келген, ошонун имараты бүткөн мезгилде, жаңы Жакшынакай Заманбап имараты бүткөн мезгилде ачылышында катышып аткандардын менимче баары бактылуу. Анын ичинде мен өзүмдү абдан бактылуу сезип турам өзүмдү. Эми урматтуу туугандар, асыл ой адал иштейт. Бул демилге кайдан чыкты? Ушул мектепти уруш маселеси кайдан көтөрүлдү дегенде биз биринчи мына эл көтөрдү. Экинчиден ошол элдин мүнөзүн жеткирген ошол мезгилдеги 2008 жылдагы депутат, экс-депутатыбыз сиздердин уулуңуздар Иманалиев Бактыбек Тыбынович көтөрүп атат. Мына асыл ой деген ушул болот. Ал эми адал иш ал мезгилде бүтпөй калды. Көккө чейин жүрүп 14 жылдан баштап акырын жүрүп отуруп 14 жылга толугу менен токтоп калган мезгил. Ал эми адал иш деген мына 17 жылдан баштап бүгүнкү күнгө карата Кыргыз Республикасынын депутаттары бүгүн бул жерде айтып атат. Кудай буйруса өздөрү көмөк көрсөтүшүп, өкмөт аны толугу менен колдоп, республикалык бюджеттен бүгүн Заманбап мектебибиз спорт залы менен. Мына арка аксакалдар айтып атат, эгерде спорт зал бүтпөй калса, чын эле дагы көпкө чейин созулушу мүмкүн эле. А может вообще бүтпөй калышы мүмкүн эле. Ошон үчүн ушул адал ишти кылган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, бул жерде отурган вице-премьер-министрибиз Жеңиш Парпиевич, сизге мен чоң рахмат айтат элем. Эми ушул мындай карасаң, кичинекей айылдын сүйүнүчүнө жогорку кеңештин депутаттары бүгүн өзү сессия башталып, 2 айлык каникулдан кийин бүгүн гимн ойнолуп тиякта сессия болуп атат. Бирок аны да таштап келген биздин 2 депутатыбызга дагы бир кол чаап койсоңуздар болот. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, жакшылыктын жарчылары, Кудай буйруса биз баарыбыз сүйүнүп, маанайыбыз жарык отурат. Анткени мындай мектепти ачылып, мына акыркы мезгилдерде биз өзүбүз көп мектептерди Ысык көл өнүктүрүү фондунун эсебинен, башкача айтканда элдин, Ысык көл элинин өзүнүн акчасынан акыркы 21 жылдын ичинде 32 мектеп областта курулуптур. Ал эми республикалык бюджеттен курулган мектептердин саны эсептелүү гана. А башка жактарда андай фонд жок болсо дагы, бирок көп мектептер курулуп атат. Мен ойлойм, Кудай буйруса, коррупциядан түшкөн акчалардын эсебинен, мына жол кыймылындагы түшкөн акчалардын эсебинен мамлекет башчыбыз, өкмөт айтып атат, көп мектептер дагы салабыз деп туруп. Бирок ошол мезгилде мен азыр Жеңиш Парпиевич сизге айтат элем, биздин Ысык көлдү дагы көбүрөөк ушу кошуш керек. Анткени кече министрдин, Гүлмира Каримова образование министринин айтуусуна караганда 5 авариялык мектеп Ысык көлдө деп айтылды. Бирок биз айтат элек, бүгүнкү күндө биз 20 мектеп салышыбыз керек. Ага биздин элдин фонддун акчасы жетпейт.
Ага Кудай буйрса, мынашындай кылып туруп бизге поддержка берсеңиздер, урматтуу депутаттар, эл катары башка региондорго кандай акча бөлүнсө, бизге да ошону берсе, биз жакын күндөрү ушул мектептерди салабыз деген чоң үмүттөбүз. Андан эми урматтуу туугандар, мына эки жолу жакшыны кайра айта бериш керек. 1 октябрдан баштап muhallimlerдің айлығы 30%-ке көбейет деген қошымша мен айтат элем. Премьер-министрimiz айтты, бир эле muhallimдер эмес, ушул билим системасында иштеген тармагындагы барлык кызматкерлерге айлык көбөйө турганын айтылып кетти. Бул биздин электрик болобу, ал жерде иштеген поварыбыз болобу, дайыл керек болсо, мектептин жетекчисинин айлыгы дагы көбөйө тургандыгы сөз болду. Бул сүйрө турган нерсе. Экинчиден, урматтуу туугандар, ошол эле мезгилде премьер-министрибиз дагы жакшы бир немелге айтты. Кийинки жылдан баштап сый акы деген бул атайын республикалык бюджетке киргизишибиз керек. Башкача айтканда, ким жакшы окутса, республикалык эл аралык олимпиадаларда алтын аттестатталган баягы ошонун өзүнүн агайына, эжесине дагы акча каражаты карала тургандыгы айтылып кетти. Ошол бул мен оюмча жакшы нерсе. Бул Касым Тыныстановдун баягы чыгаан инсандын атын алып жүрүш кыйын дейт. Бул жерден ушунчалык жакшы мектеп имарат болуп аткандан кийин билимдин бешиги Ысыкөл деп туруп элибизде айтылып жүрөт. Ушул жерде мен оюмча көп үмүттөнөбүз биз. Биз ушул тараптан Кудай буйрса, ушул жерде мен азыр карап, балдардын бизге берип аткан концертинен жанага кызыбыз ыр окуп атканда мен артымдан угулуп турду. Себеби эл билесиздер. Бул өзү чыгарган кыз. Өзү деп айтып атты. Өзү чыгарган кызды ушунчалык интонация менен жакшына кылып туруп, бизди дагы көзүбүзгө жакшыла турган айтып берип атат. Ошондой кыздарыбыз, ушундай балдарыбыз Кудай буйрса ушул жерден тарбияланса экен. Ушул жерден чыкса экен. Ошону тарбиялагандар жанагы сыйакыны чындап туруп алса экен деп туруп биз үмүтүбүз бар. Мен урматтуу туугандар, ушунча жакшы заманбап мектеп курулгандан кийин мен сиздерге чырпыктуулуктарга биздин өспүрүм, биздин балдарыбызга, келечегибизге каалап кетем. Чыгаан инсандар чыксын. Жанагы айтылып жүргөн көлдөгү баягы билим бешиги деген академиктер чыксын. Жөнөкөй эле академик болбостон кыргыз элине өзүнүн сөзү менен, өзүнүн акыл баягы жүгүртүүсү менен биздин экономикабызды көтөрө турган ушундай бир акыл берген жаштар чыгышын мен каалап кетем. Кудай буйрса ошондой нерсеге чыга турган шарт түзүлдү. Бардыгыңыздарга ийгилик, байрамыңыздар менен. Андан кийин чынында мектептин курулушу туура айтат экен. Аны ыйлаш керек экен, сураш керек экен акча бөлдүрүш үчүн. Мына ошол мезгилдеги айыл өкмөтүбүз карап биздин өзүбүздүн келинибиз мына Гүлкан Сакиндан эмгек өтө зор. Абдан катуу колдоо көрсөтүп, Узарбек Казыевди билгизеймин. Атын айтып өткөн баардык инсандарга чырпыктардын атынан, Акылбек Аңылдаш деген калың элдин атынан терең ыраазычылык билгизем. Мисал басып, мына ушул мектепти биз көрдүк. Бак Кыргызда жакшы кеп бар экен. Айтат деп. Куттуктоо сөзү. Жашоо жолун бирге баскан классташтар курбулар, ойноп күлүп, ойсоңдогон бир орунга турбастар. Жылдар жылып, күн артынан күн кетти, бирге окуган мотураңдап классташтар, сырдаштар.